Арыбаңыз, ару кыргызым. Бүгүнкү биздин жашообуз эртеңки жомок, ал эми байыркы жомок. Бүгүнкү чындык. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бу Омар Султанов аганын бир ыры бар. Канчалык оор, типтик боордон карагайды өйдө карай тоголоткон. Канчалык өйдө жылдырсаң да даяр турат төмөн карай жылмышканга. Карагайды ошентип өйдө жылдырганда айда аябай чарчайсың да. Мына мен чыккычакты ушул жашка туш болдум канча ошондой макоолуга. Канча ирет шагым сынып, көңүл ооруп макоолук кайыр өзүмө тоголонуп. Эх чиркин эгер колдон келсе, макоолуктун бардыгын жыйып келсе, анан салып чөп туурагыч машинеге арыктаган уйлардын жемине кошуп берсе, арыктаган уйлары бат эле семирет эле. Анан канча жылга тоют кеңири жетер эле дейт. Адамзат пайда болгондон баштап кайталанма жашоосунда канча ирет ушундай макоолукка туш болду деген ойлор келет. Канча ирет сабак болуп, канча ирет ошол адамга көрсөтмө курал болуп келсе дагы, адам ошол жашоосун кайра кетирген кемчилигин кайра кайталап келет. Азыр биз сиздер менен өткөрүп жаткан мезгил сабактары бул кайыптуу илимдер. Илим экиге бөлүнөт экен. Бири жөнөкөй илим, ал цивилизациядагы адамдардын тиши өтө турган илим. Жана кайыптуу илим. Кайыптуу илимди дээрлик адамдын көпчүлүгү түшүнө бербейт экен. Аракет кылгандар ошого этегин кармап, эртеңкисин ойлонуп, келечекке кадам таштаган адамдар дейм. Бу кайыптуу илимдерди алган адамдар дээр сезиминин сапаты бийик болгондугуна байланыштуу ушул жашап аткан заманына жана келер турган замандарга дагы өзүнүн чоң кызматын аткарып келет. Ушул нерселердин бардыгы ишеништен, адамдын өзүнүн улуу ишенич. Ишенич бул улуу күч. Ал эми илимге байланган, илим менен, кайыптуу илим менен катарлаш, сапарлаш болгон ишеним бул улуу ишеним. Мезгил сабактары. Атомгүл Осмонкулованын маалыматтары Шайдоот атадан алган. Бул жөндө сабактарыбызды дайыма кеп кылып келебиз. Кайталап коюу бунун ашыкча болбос деп ойлойм. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз чет бучкагын өткөн сабактарда да айттык. 7-чи китеп тууралуу Сириус планетасы жана адамдарга, жер шаарына болгон таасир аркылуу ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде адаттагыдай эле мейманыбыз Булбулбек Осмонкулов, Атомгүлдүн бир тууган агасы. Ушул китепти изилдеп, ушул китепти өтөгүнө жетсем деп, элге кандайдыр бир сабак болсун деп, элибизге көкүрөгү издеген адамдарга ушул кандайдыр бир эбеп себеп болуп, жан дүйнөсүнө бүлүк салып, ошол нерселерде издегенин балким ушул жерден табабы деп, ушул сабактарды өткөрүп келебиз. Дагы бир жолу саламатсызбы? Саламатсызбы. Анда эмесе ошол мезгил сабактарынын Сириус жөнүндө кеп баштасак. Рахмат. 7-чи китеп ошо Сириус деп аталат. Ушул бул китепте Сириус кош жылдызы жөнүндө маалыматтар бар да кеңири. Сириус деген бул биздин күнгө болгон центральный объект деп айтылат да, борбордук объект. Анткени биздин күн ошо Сириустун тегерегинде айлануу жасайт экен. Галактикада андан барып Сириус менен кошулуп алып, анан галактиканын ичинде айлануу жасайт. Сириустун айланасында дагы айлануу жасайт экен да. Ошондуктан бул Сириустун жерге, күнгө тийгизген таасирлери
көбүрөөк экен да. Ошон үчүн Сириус жөнүндө кеңири маалыматтар берилип атат да. Сириус өзү 2 кош жылдыздан турат экен. 2 кош жылдыз. Биринчи жылдызы дейт, бул эскирип бараткан жылдыз дейт да. Уже жашоосун уже түгөтүп, өчөйүндө бараткан жылдыз дейт. Экинчиси болсо, бул жаңы жылдыз дейт да. Жаш баладай да, жаш өспүрүмдөй жаңы өзүп келе аткан, өнүгүү жолунда ушундай турган жылдыз дейт экинчиси. Ошол кош жылдыз булар өздөрү дагы айлануу жасайт экен. Ошо экөө айлануу жасап, орун алмашышат экен да. Ошол орун алмашуу 50 жылда бир жолу болот экен да. Ошол 50 жылда бир болгон убакта айланууда ошолордун таасири, Сириустун таасири Жер планетасына аябагандай чоң таасир тийгизет экен дагы. Адамзаттын аң сезиминин өсүшүнө, илимий техникалык жетишкендиктердин өсүүсүнө, психологиясына, физиологиялык өзгөчөлүктөрүнө, баардык нерселерине таасирлери көп экен. Өткөн сабактарда айттык го, атланттар Сириуска которулуп кетишкен деп. Алардын цивилизациясы жок болуп, жарымы суу астына кеткен да. Кандайдыр бир аз эле 10%, 15% аруулары дейт да. Ошол аруулук деңгээли трансформация болгонго жетишип калгандары дейт. Ошолор Сириус жылдызына Кудай Тааланын керемет күчү менен которулушкан дейт. Андай которулуу башка цивилизациялардын, башка галактикалардын тарыхында эч качан болгон эмес дейт. Ошондон да билсек болот да, ошол атланттардын Сириуска барып калышынын кандайдыр бир мааниси аябай ошо аалам үчүн, ааламдын өсүшү үчүн чоң мааниси бар экен да. Сириус атланттар барганда Сириустун дейт эң борбору болгон ядрос отуна барып түшкөн дейт да. Анткени ядро оту аябай күчтүү ушундай энергиялардан турат. Бирок улам сырткы катмарындагы энергия ядродогу оттон дагы күчтүүрөөк, аруур болот экен да. Значит, ашыл жерде дагы эле баягы медер мисалында түшүндүрсөк, мисалы ядросундагы медерлерге караганда андан кийинки сферасы кызыл кочкул түстүү сфера деп айтылат, экинчи сфера. Андан кийинки сфера кызыл түстүү сфера. Андан кийин көгүш түстүү, анан ачык көгүш түстүү сфера деп ушундай 5-6 сфераларга бөлүнөт экен. Биздин жер деле ошондой ядродон турат. Анан кийин 7 сферадан, анан биз 8 сферада жашап атпайбызбы? Биз жашаган сфера атмосферада, абада жашап атпайбыз биз. Жердин сыртындабыз да. Ошондой эле атланттар барганда ядросуна түшүптүр. Анан ядросунда мынтип айтылат берде. Алар түшкөндө аябай кыйналышкан, чоочун сфера, чоочун жашоо, бүт баары чоочун да аларга. Ошол оттордун илебине көнүш керек, ылайыкташыш керек. Ошентип көптөгөн кылымдарда не деген азап тозоктордон өтүп дейт. Анан кийин акырындап барып булар кызыл кочкул кызыл түстүү сферага которуш дейт. Кайсы бир кылымдарда. Анан ар жерде да алар окутулат экен, үйрөтүлөт экен. Ошентип отуруп азыркы атланттардын турган сферасы Сириустун 3-чү сфера болгон кызыл түстүү сферасында жашоолорун өткөрүп жатышат дейт. Эгер да ошону жашоодо элестетсек да. Сириус жылдызынын немеси элементтик заттардын кайсы заттардан турат деп неметсек, көбүнчө ал жерде дагы темир элементинин касиети мындай лидирующий позицияны ээлейт экен да. Биздин жерде да ошондой болот атпайбы? Жерде көбүнчө ошол темир касиети, темир элементи көбүрөөк таасири бар экен жерде. Көбүрөөк мындай пайыздык өлчөм менен алганда темирдин немеси көп экен да, үлүшү жерде. Ошол темир касиетинин магнитти алып жүрүү жөндөмдүүлүгүнүн негизинде анан кийин
биздин жер ошол Сириус аркылуу тыгыз байланышта экен. Жана 50 жыл деп айтпадыкпы? 50 жылда дейт ошол Сириус кош жылдызы орун алмаштырганда жерде да өзгөрүүлөр болот экен. Кыргызда сөз барбы? 50 жылда эл жаңы деген сөз ошондон калган дейт. Биздин ата бабаларыбыз ошону илгери эле билген дейт. 50 жылда кандайдыр бир өзгөрүү болот. Ааламдан башкача мүнөздөгү энергиялар келип, ошол энергиялардын таасири адамзатынын аң сезиминин өнүгүүсүнө, башка жактан дагы өнүгүүсүнө аябай зор көп таасирлерин берет экен да. Сириустан келген энергиялар. Азыркы заманда ошол атланттар кызыл түстүү сферадан дейт. Кызыл түстүү сферага баргандан кийин алардын жер менен байланышууга дейт Кудай Тааладан мындайча айтканда уруксат алышты дейт да. Ага чейин алар өздөрүнүн немелери менен проблемалар менен мындайча айтканда неметип жатышкан дейт. Азыр аларга ошондой мүмкүнчүлүк берилди. Жана доор алмашуу, оттуу доор, ошолордун баары ошо атланттардын бизге байланышка чыгып, адамдардын аң сезимине ойгонуу жасап, биздин нейрондорубуздун активдешкенине дагы кандайдыр бир негизде түрткү берип, анан азыркы замандын өзгөрүп жатканы көбү ошол атланттардын бизге берип жаткан маалыматтарынын ошолордун негизинде болуп жатат деп. Ошон үчүн Сириус жөнүндө көп маалыматтар бар да бул жерде. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. Ар бир планеталардын тогошуусу Сириус планетасы болобу? Бардык ааламдагы тоголоктордун деги эле дүйнөгө болгон өзгөчө жер шарына болгон таасирлери өтө күчтүү. Биздин жакын турган Алтургай ай тогологу жерге канчалык деңгээлде таасир берерин биз бүгүнкү күндө билебиз. Маселен, ал жердеги табияттын өзгөрүп кубулуп турушуна айдын өзүнүн чоң таасири бар. Ай толгондо, суу киргенде деги эле ушундай көп сырлары бар эмеспи? Мына ошол азыр планеталар жөнүндө айтып калдык. Ошол жердеги түстөр жөнүндө. Түстөрдүн кандай таасири бар экен ошол? 7 түс деп атасыз. Алар тек гана түс катарыбы, же алардын ошол атланттарга, же ошол Сириус планетасына болгон таасирлери барбы? Түстөрдү айтканда деле кайра эле ошол жана медерлерге кайрылганга туура келет да. Мисалы медерлер дейт, канчалык майдаланган сайын дейт, алардын түстөрү өзгөрөт дейт. Мисалы үчүн ирирээк медерлер, грубыйраак, чоңураак медерлер кызыл түстү алып жүрөт дейт. Андан майдарактары жанагындай кочкул кызыл. Андан кийинки сары, ушинтип жана радуганын немеси менен майдаланып кетип атпайбы? Эң күчтүү немени түстү алып жүргөн эң майда медерлер булар сыя түстү алып жүрөт дейт да. Ошол сыя түстөр бардык түстөргө караганда мындай өтүмдүүлүгү, ылдамдыгы ушундай неме экен да, өткүрүүрөөк болгон түс бул сыя түс деп айтылат да. Ошондой эле биз мисалы үчүн биздин денебиз деле ошо медерлерден туруп атпайбы? Эгерде биз ошо медерлерибизди кыймылдатканга күчүбүз келип, аруулугубуз ошол деңгээлге жетишип, кандайдыр бир экинчи, үчүнчү медерлерибизди биз кыймылдатышсак, бизде жана аура деп атпайбы? Ошондо кызыл түстүү аура эң биринчи пайда болот экен да, биринчи. Анан кийин ушинтип катары менен жашыл түстү алган аураны алып жүргөн ал адамдын аруулугу дейт, уже кызыл түстү алып жүргөн адамдын аурасына караганда аруулугу тазараак адам дейт да. Ушинтип билсе болот экен. Бирок биз азыр андай медрелерибиздин бирөөсүн дагы али кыймылдата элекпиз. Бизден түстөр чыга элек да, чынындачы. Бирок жакынкы алыскы келечекте ошондой адамдар уже ошондой мүмкүнчүлүккө, ошондой аруулукка жетишет деп берилет да маалыматтар. Ошого аракет кылгыла, тазалангыла, жан дүйнөңөрдү тазалагыла, сезимиңерди тазалагыла деп.
Адамдагы денеде баардык нерсе медерелерден турат. Медерелер ошо элементтик эле бөлүкчөлөр. Мына башында элементтик бөлүкчө деп берчи. Азыр кийинки китептерде элементтик бүртүкчө деп берип атат да. Заттык бүртүкчө депчи. Анткени майда нерселерден турат да. Ошол адамдын денесиндеги болгон эң майда медерелер, эң күчтүү энергияны алып жүргөн медерелер бул адамдын рух энергиясы дейт. Биздин жаныбыздын энергиясы баардык денебиздеги энергиялардын эң күчтүүсү, эң тазасы, эң аруусу ошол биздин рух энергиябыз экен да. Бирок азыр биз ал рух энергиябызды деле мүмкүнчүлүгүн биз али пайдалана элекпиз да. Көп нерселерин ошону пайдаланганга жеткенде ошондо жанагындай кайып шыктар ачыла баштайт дейт. Анан кийин экинчи орунда турган медер бул ойдун энергиясы дейт. Ойдун энергиясы дагы ушунчалык кыпын майда медерлерден тургандыктан алардын ылдамдыгы, алардын күлүктүгү. Кыргыз айтат эмеспи, эң баарынан ой күлүк деп. Көрдүңүзбү, биздин ата бабаларыбыз ошо мындай оолия болушкан экен да илгертеден эле. Баарын билип, ар бир сөзгө неме берип, ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деп. Көрдүңүзбү, ойго аябай көп маани беришкен да. Көрсө ой менен адамдар бири-бирине таасир берип койсо болот экен. Жана көз тийип калды, анан неметип калды деп отко. Ошонун баары ойдун күчүнүн энергиясы. Эми ал ар бир адамда ар кандай деңгээлде. Аруулугу канчалык өйдөлөгөн адамдарда ошо ойдун күчүн дагы даже керек болсо дейт бирөөгө дейт таасир, ойдун күчү менен таасир берип койгонго болот дейт да. Бирөөнү басып баратсак, мындай бир жаман көрүп карап койсоңуз, ал киши чалынып калышы да мүмкүн дейт да. Чалынып жыгылып кетиши мүмкүн. Вот ошол ойдун таасири аркылуу биз физический воздействие жасаганга мүмкүнчүлүк эми бара-бара ачылат дейт андай мүмкүнчүлүктөр. Акырындап келип, анан кийин ой менен байланышуу адамдарда пайда болот дейт да. Ой менен байланышуу деген биз сиз экөөбүз монтип сүйлөшпөй эле оюбуз менен маалымат алмаша беребиз да. Ошол жана Ажыбай Чоронун мисалында аябай кеңири берилген да. Ушу 3-4 китебинде Ажыбай Чоронун жана касиети жөнүндө биз айтпадыкпы? Адам төрөлгөндө дейт наристе кезинде кандайдыр бир убакытка чейин тили чыкканча дейт да. Тили чыкканча баардык тилди түшүнүп турат дейт. Наристе бала. Наристеге тили чыга элек балага сен орусча сүйлөсөң дагы, немисче сүйлөсөң дагы ал ошону түшүнөт дейт. Анткени кайып шыктары дейт наристе адамдыкында тирүү акыбалда болот экен, жандуу акыбалда болот экен. Анан бара-бара биз сөздү үйрөнүп, айлана чөйрөгө мындай реакция жасап, ошо акыл өсө баштады да. Жанданып неметип баштагандан кийин дейт, жанагы кайып шыктары жана кайып тилин түшүнгөн жөндөмдүүлүк өзүнөн өзү уйку абалына кирет дагы, кыймылдабай калат дейт да, жансыз абалга түшүп. Ажыбай Чоронун ошол касиети дейт, жабылбай калган дейт да, ачык боюнча калган. Ошон үчүн Ажыбай Чоро адамдар сүйлөп атканда кайсы тилде сүйлөп жатпасын, алардын оюн түшүнүп, жана котормочулук кызматын аткарган да Манас атанын жанында жүрүп. Ушундайлар маалыматтар бар да. Баягы сыр найзаларды ургуйга киргизгенде дагы, аларды капшыттоодо дагы баардыгы бир тилде болгон. Кайып тилинде. Кайып тилинде болгон. Ошонун баардыгын Ажыбай баардыгын ой менен үйрөткөн деген маалыматтар бар да. Бу атланттардын дегеле Сириус планетасынын жерге болгон таасирлерин айтып келебиз да, бирок ошол эң негизгиси баягы Атлант планетасынын дейбиз, системасынын, то есть Сириус системасынын. Бул жөн эле планета эмес, бул өзүнчө Сириус системасы, күн системасындай эле системанын экенин далилденбеди бүгүнкү күндө. Ошол жерге болгон системанын таасиринен сырткарыда эң маанилүүсү, эң негизгиси ошол жерде жашаган атланттардын адамзатка болгон таасири. Мына бул жерде биз окуп аткан, биз алып аткан маалыматтардын
дээрлик барлыгы ошол атланттардан алынган сыңары. Ошол жердеги бул жер жашоосунда жашап кеткен биздин мындайча айтканда биздин мурдагы жердештерибиз же адамзатынын мурдагы атасы дейбиз. Ошондой эле ошолордун адамзатка болгон берип аткан маалыматтары бул өтө чоң мааниде турат. Кээ бир алып аткан маалыматтар ар кандай сфераларда адамзаттын мурда бир акыл эстүү бир планеталар бар деп айтылат да, башка акыл эстүү цивилизациялар жасап атат деп. Ошолордон алынган же болбосо Белое братство деген цивилизациялар бар экен. Ошолордун берип аткан маалыматтары ар бир адамдарга, ар бир чөлгөмдө, ар бир жер материктеринде ушундай ойлорду алып аткан адамдар, касиеттүү адамдар. Же өңкү сабакта айтылгандай контактерлор. Булар бардык жерде бар. Мына ошолордун алган нерселердин баарын балким бирөө Сириустан, бирөө Венерадан, бирөө Марстан жана башка бир чен өлчөмдөрдөн алып аткан сыңар. Бирок бизге келип аткан мына бул маалыматтар атланттардын өзүнөн, Сириустан келип аткан. Николай Рерихтин «Семь врат, семь колесниц» деген китебинде ушундай айтылат. С планеты Сириус спустился на землю светящее существо Манас Прана деп. Ушул 20-кылымдын башында Николай Рерих айтылган. Ошол убактарда деле адамзатына, жер жашоосунда адамзатына Сириустан маалыматтар келип турганын ошол Николай Рерихтин айтысында айтылат. Ой күлүк деп атабыз. Ой медерлердин эң кичинекейи, медерлердин эң ылдамдуулугу, ыкчамдуулугу, шамдагайлыгы, тездиги де. Негизи Библияда айтылат го, Бог создал вначале слово дейт го. Мен дайыма ойлоп келем, ошол эң биринчи ой болсо керек эле. Бул ойдун өзүнүн өтө күчтүү сыры, касиети, керемети бар экенин ошол убактарда кандайдыр бир деңгээлде жашырып келген сыяктуу. Илгерки бир жыретистердин айтканы бар, бойтесь своих мыслей, ибо они исполнимы дейт. Өзүңөрдүн оюңардан абайлагыла, себеби ал аткарылып калышат деген. Жана сиз айтканда ой менен адамдарды оорутуп койсо болот, ой менен бир нерсени. Негизи бул нерсенин бардыгы ой менен бардык нерсени материалдаштыруу. Эң негизгиси ушул ойдун бир бардык нерсенин башатында ушул ой, адамдын ою турганын. Ой бузулса бардык нерсе бузуларындагы. Анан жакшы ойлогула, жакшы тилегиле, жакшылыкты тилегиле, эртеңки жашооңордун мындай эң сонунун тилегиле. Бала кезде жакшы нерсенин баарын тилесең, ошонун баары аткарылып атпайбы бул дүйнөдө. Көп буга үлгү катары айтылган окуялар бар да. Ой менен катар бул берилген сабактарда мен баамдашымда сандар дагы өзгөчө бир орунду ээлейт экен. Сандардын 1, 2, 3, 4, 9, 0 дегенге чейин адамга болгон таасирлери. Ушул жөнүндө бир аз кеп кылсак. Сандар жөнүндө да маалыматтар бар. Бул ар бир сан дейт, өзүнчө бир касиетти, өзүнчө бири-бирине окшош болгон энергияларды да алып жүрөт дейт. Сандын күчү менен көп нерсени жасаса болот экен. Сандын күчү менен дейт, ошолорду пайдаланганды билсеңер дейт, кайыпка чыкканга дагы болот дейт сандардын күчү менен. Саноо деген эмне деген сөз? Мисалы үчүн 1, 2, 3, 4 деп бир нерсени санайсың да. Ошолор санаганда сандардын энергиясынын күчүн алып калат экен. Сандын күчүн алып калды деген сөз. Сан алып калды деген сөз. Сандын күчүн алып калды деген сөз экен да. Ошонун дагы бир кандайдыр бир жашоодо бир таасир бар экен да. Мисалы үчүн жана армияда болгонсузда ошондо туруп алып давай. По порядку номер рассчитайся дегенде 1, 2, 3 деп бар, анан кийин 30-й расчет окончен деп атпады. Ар бир жоокер
ар бир санды өзүнө алып калды. Бирөө биринчиник, бирөө экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Вот ошол сандардын энергиясы дагы ошолордун ошол күнкү кечке чейинки жасаган иштерине же болбосо мисалы үчүн ар кандай немелер күжүрмө тапшырмаларды аткарат да. Ошондо дагы бир кандайдыр бир таасири тиет окшойт да ошол сандарданчы. Биз сандарды жөн эле элесе албайбыз да. Бирок сандардын күчү менен көп нерсеге ошолордун немесин түпкү касиеттерин изилдеп билсеңер дейт. Анан сандардын күчү менен аябагандай көп немелерге жетишсеңер болот дейт. Бекерден айтпайт да, илимдердин атасы бул математика деп. Ал математика дегенде жалаң сандардан турган нерсе да. Биз эсептерди чыгарып атканда биз ошол жөн ойлойбуз да, сандар менен гана неметип атабызчы, мындай амал жүргүзүп атабыз депчи. А бирок ар бир сандын ошонун затка айландырып ошол санды же болбосо бир башка бир нерсеге салыштырып эсепти чыгарсаңыз, вот эсепти оңоюраак чыгарып аласыз. Значит, ошол сан дагы ал жөн эле бир цифра эмес. Бул кандайдыр бир зат, кандайдыр бир мааниси бар адамдардын жашоосунда нерсе болгон үчүн ошол сандарды адамдарга берген да Кудай Таала. Эми кайра айтат, качан дейт, адам заты дейт, же болбосо любой эле цивилизация дейт, сандардын таасиринен силер бөлүнгөндө, ажыраганда, сандардыга көз каранды болбой калганда дейт, вот ошондо анык аруулукка жетишесиңер. Анык бейишке ошондо көз каранды болбой калганда. Сандарга көз каранды болбой калганда, ошондо жанагы бейиш деп айтылгандай заман келет дейт. Азыр биз бүт гана эсептейбиз да. Эсептейбиз. Саатты эсептейбиз кечке чейин. Бүт баардыгыбызды жашыбызды эсептейбиз. Бүгүн кайсы күн, эртең кайсы күн, числа. Биз сандарсыз жашай албайбыз. Анткени биз материалдык дүйнөдө сандардын немеси аябай таасири бизге аябай көп экен. Качан вот ошол сандардан биз көз каранды болбой калганда, мындай айтканда, акча бизге кагаз болуп калганда, же болбосо күн түн, убакыт, канча жашайбыз болуп калган убакта, ошондо бизге сандардын таасири тийбей калат. Вот ошол абал бейиш акыбалындагы абалдыр. Ошого барат экенбиз акырындап. Жана алтын доорго жеткенде, ошондо мүмкүн биз сандардан көз карандысыз болуп калабыз да, көрдүңүзбү? Бу космосто нөл деген гана цифра бар деп айтылат да. Вот ошол арда сан жок. Значит, алар ошол сфералар сандын таасиринен чыгып кетишкен да. Бул ошондой эле ысык жок, суук жок, ачуу жок, таттуу жок, арам жок, адал жок деген башка бир деңгээл деп түшүнсөк болот да. Ошол космосто тек гана ошол нөл. Себеби суук дагы ошо нөлдөн 1-2 жогорулап ысыйт, же болбосо 1-2 төмөндө. Температураны дагы эсептеп атпайбызбы? 30 градус, 40 градус деп ушунчалык сандарга биз көз каранды болуп калганбыз. Сандарсыз негизи бул сандар боюнча Кыргызда Улуу Кыргыздын да өзүнчө бир чечмелеништери бар. Көп кырдуу чечмеленет экен. Ошонун бир кырлары, маселен, бир бул бүтүмдүк. Бир Кудайдын аты деп аталат. Эки бул эки дүйнө деп айтылат. Үч бул үчүлтик. Жер жашоосунун үчүлтик мыйзамы. 4 төгөрөктүн 4 бурчу. 5 маңдайыңа пешенеңе жазылганы. 6 бул ачылыш, жетилгендик. 8 бул сезим деп айтылып. Шексиздик деп. 9 бул бардык нерсенин тогушкону дейт да. Бардык нерсени. Жана натуралдык сандар 9га чейин эле да. 9дон ары сан жок да. 9дан кийин нөл болот. Мына ошондой сырларды чындыгында биздин ата-бабаларыбыз билип келген. Бул өтө мунун дагы азыркы күндө нумерология деген дагы бир өзүнчө бир илим чыкпадыбы? Ошол сандар менен адамдын тагдырын, асмандагы жылдыздардын жайгашуусун, аба ырайынын кандай болушун, кайсыл жылы, кайсыл күнү, кайсыл саатта төрөлгөндөрүнүн баарын эсептеп адамдын тагдырында чечкен ушундай нумерология илими бар да. Бул өтө жогору. Себеби дегенде бул китепте айтылат, алам толо акыл эс дейт. Кандай гана боштондук болбосун, кандай гана ааламдагы тоголоктор болбосун,
жансыз деген нерселердин бардыгы, кыймыл аракетте дээргили бардыгы. Ошо кыймыл аракетте болгон нерселердин бардыгынын өзүнө тиешелүү, өзүнүн чын өлчөмүнө байланыштуу, өзүнө гана тиешелүү акыл эси, аң сезими бар. Мына ошол алам тууру акыл эс жөнүндө бир аз кеп кылсак. Сандарды бүтүрүп койбойлубу? Амин. Жана ар бир сандын дейт, ар бир адамга же болбосо бир объектке бир тийгизген немелери башкача дейт, таасирлери. Мисалы үчүн сиздин 7 деген сан алып жүрсөңүз, сизге ошол сан мындай жакшылыкты алып келсе, мисалы үчүн, мага ошол сан кайра тескери мүнөздө таасир берип калышы экен да. Сандардын баардык адамдарга бирдей таасир бербейт экен сандар. Ошон үчүн ар бир адамдын өзүнүн сүйгөн саны болот го, мисалы үчүн жакшы көргөн саны. Ушул сан ушул күнү мен жолум болот. 3-чү күнү менин жолум бирөө жок, мен 5-чү күнү болот деп. Ушундай сандардын дагы ар бир адамдарга тийгизген таасирлери бар экен. Бирок алардын жалпы жөнүндө дагы берген таасирлери бар экен да. Мисалы үчүн 13 деген сан дейт, баардык адамдарга мындай коркунучтуу, ушундай бир белгисиз бир ушундай жагдайды алып келет дейт да. Ошон үчүн дейт биздин ата бабаларыбыз кыргыздар 13 деген санды айтпаганга аракет жасашыптыр да. Мисалы үчүн адамдын жашын алар мүчөл менен эсептеп коюшкан. 12 жашка барганда болду, 13 айткан эмес, 13ке чыкты. Бир мүчөл болду деп коет. Ошо менен бир мүчөл, бир жаш, бир мүчөл 2 жаш деп көрсө, 13 саны башталгандан баштап дейт, сол кайыптын кызыктары башталат дейт. Сол кайып деген бул бизге чоочун, биз али жете элек, бизге алыс турган ааламдарда. Ошолордун таасири кандайдыр бир негизде воздействие берип калбаш үчүн 13 деген санды айткандан коркушкан. Ошон үчүн 13-тү тергешкен дейт. Орустар деле тергейт, 13 числа бул неме деп коет го. Дьявольский числа деп айтылат. Же болбосо неменин ушундай бир приметаларды кармашат да, алар дагы 13 санынан коркушат да. Көрсө мен мындай китептерди окуп отуруп, аны өзүм бир мындай жыйынтык чыгарасың да, жөн эле окуй бербейсиң да. Мына биринчи медер материалдык дүйнөдө, биздин дүйнөдө ушу биринчи медер бул атом болсо керек, атом. Анткени элементтердин атому ошол элементтин касиетин бүт өзгөрбөс. Андан ары атомдун касиети кандай болсо, элементтин касиети ошондой болот. Атомдун түзүлүшү кандай болсо, ошого жараша элементтердин бүт касиеттери ошол атом менен аныкталат да. Значит, бул атом ошол элементтин матрицасы да. Бул материалдык дүйнөдө бизде ошондой да. Ошондо эсептесек, атом биринчи медер болсо, атом, анан кийин электрон экинчи медер, анан кийин нейтрон, анан протон, ушинтип кетип атпайбы, бозон, нейтрино деп. Ошол 13-чү, 12-чи медерге барганда бул биздин дүйнө оң кайыптын закону менен жашайт экен да. Бул дүйнө экиге бөлүнөт экен, оң кайып, сол кайып деп. Оң кайып бул башталгыч этабы, оң кайып болот экен да, материалдык дүйнө. Биз ошол оң кайыптын мыйзамына менен жашаган дүйнө болуп эсептелебиз да. Ошол 13-төн баштап, 13-чү медерден баштап, нар жагы ошол сол кайыптын медерлери деп эсептелет экен. Алар да чексиз майдаланып кете берет. 13, 14, 15, 16, 17 ушундай болуп. Ошолор дейт сол кайып. Ошон үчүн сол кайыптын энергиясы күчтүүлүгүн билип, ошолордун таасири кокусу бизге чарпышып кетсе, кандайдыр бир психологияда, ден соолукта бир жаман нерселер, кырсыктар болуп кетиши мүмкүн. Билишип биздин ата бабаларыбыз. Көрдүңүзбү кандай акылдуу болушкан. 13 деген санды пайдалангандан коркушкан дагы бир кандайдыр негизде аны айтышкан эмес даже 13 деп. Жок, менимче биздин ата бабалар 13 деген сандан корккон эмес. Мынакей жылдын айлары 12 менен бүтүп атпайбы? Жана мүчөл да 12 менен токтотуп коюп атат. Дагы 12 эмне бар? Мындай эсеп неметсеңиз, жылда 12 ай, жылдын кайталанмасы 12 жыл жаныбарлардын аттары менен. 12 мүчө адамдагы 12 саат деген. Саат 12ден болот да, көрдүңүзбү? 12 анча 13 саатты 20 койгон эмес, 12 саат менен токтотуп койгон.
Ошол жерден бир нерсени айткым келет да. Негизи кыргыз баласы, улуу кыргыз эч нерседен корккон эмес. Чочулаган эмес. Ак менен караны кабыштыра кармап келген. Ак деп жабышып калбай, кара деп түртүп салбай, ортоңку жолду бир улуу акыйкатты, улуу бийиктикти аркалап келген. 13 деген сан, бул айтканыңыз боюнча башка сол кайыптан келген энергия. Бул сол кайыптагы, азыр мен түшүнүгүм боюнча, сол кайыптагы энергия бул жер мыйзамынан сырткары ааламдагы мыйзамдардын күчү деп түшүнсөк болот экен. Анан бир нерсе бар. Карасаң, пайгамбарлар болгон, Шива, Тот, акыркы Иса пайгамбар, Мухаммед пайгамбардан сырткары. Ошолордун бардыгынын 12 апостолу болгон. 12. 13 дегени болгон эмес. Демек 13 бул өзү 13 болгон. Карасаңыз, бул жерде өтө купуя сыр бар экен. Бул 13 деген нерсени элдин баарынан чочутуп, ошол 13 деген сырды айткан эмес, катып келген сыңары. Мен ушундай ойлонуп атам азырчы. Себеби дегенде 12си апостол болсо, Иса пайгамбар өзү 13 болуп атпайбы? 13-чү. Башында туруп атпайбы? Демек башында турганы ошол сол кайыптын башында турганы болуп атат. Ааламдагы улуу мыйзамдын башында турган болуп атпайбы? Мүмкүн ошондой бир кандайдыр бир немелер бардыр да, сырлары. Көп илимде ошол көп пайгамбарлар жашап кеткен. Ошолордун бардыгынын дээрлик көпчүлүгүнүн бардыгы Шакирттери 12 апостолу болгон. Анан 33 жыл жашаган. Анан кийин 3 күндөн кийин өлүп, анан 3 күндөн кийин кайра жаралган деген бир өтө бир, бул жөнүндө дагы башка кеп калабызга, бирок ушу сандардын 13 деген санды, анын купуя сырын эч ким билбесин деген сыңары жашырып койгон. Анткени алардын сырларын ачыш үчүн мезгил, убакыт быш элек болгондо, баардык нерсе дейт, убакыт келгенде ачылыш керек дейт да. Ага чейин Кудай Таала сырларды да ачпайт дейт. Убакыт деген эмне? Убакыт деген ошол биз ааламда учуп сызып отуруп, ааламдын бир жанагындай бир жерине келгенде, биздин немебиз, өнүгүүбүз бир кандайдыр бир точкага келгенде, анан ошондон кийин ошого жараша ачылат экен да баардык сырлар. Болбосо мисалы үчүн азыр мындан кийин да 100 жыл кийинки ачыла турган илимди азыр бизге берсе, биз баары түшүнө албайбыз да. Көрдүңүзбү? Анткени биздин акыл деңгээлибиз азыр ошондой деңгээлде жетише элек андай нерсенин сырын ачканга. Ошон үчүн баардык нерсенин убакыт сааты келгенде өзү берилет дейт да. Кудай Тааладан ушундай кандайдыр бир күчтөн. Ошону менен катар баягы мыйзамын бербесе дагы ошого маалыматтарды берип атат. Ушундай болот. Ушундай өзгөрүүлөр болот. Албетте баардык нерсе адамсыз аалам алсыз дейт. Ааламсыз адам алсыз. Эгерде ааламда кандайдыр бир мыйзамдар келе турган болсо, ошол мыйзамды аткара турган баары бир жерде адамдар. Адамдын ою, колу, буту, тили, көзү менен пайдаланып, ошол мыйзамдарды аткара турган адамдар. Ошол келе турган мыйзамдарга мына азыркы күндө деле менин оюмча ошол ааламдан келген улуу мыйзамга даярдалып аткан адамдар бар. Кыргызстандагы жашообуз өзү бир кызыктай жашоо да. Канча кыйналып, канча баягы түгөнгөн сайын түтөгөн кыргызым азыркы күндө өтө бир өткөн мезгилди өзгөчө өткөрүп турат. 2 жыл революция болду. Көп кыйынчылыктар болуп атат. Бекендештерибиз алыста жүрөт. Мунун бардыгы баягы адамдын жан дүйнөсүнө берилип аткан кемерлердин бири сыяктуу. Сөзсүз түрдө мындай деген нерсе бар. Баткан күндүн атмайы бар дейт да. Сөзсүз Кыргызстандын келечеги бул өтө керемет жашоо. Кыргызстандын келечеги абдан сонун жашоо. Мына ошол сонун жашоодо сонун мыйзамдар келгенде, сонун адамдар жердеги кызматчылар ошону аткарат. Ошолордун баардыгы азыркы күндө ошол кемер аркылуу, кыйынчылыктар аркылуу ошол адамдар даярдалып келатат. Туура. Азыр биз дегел адам заты туңгуюкта жашап атабыз. Баягы
таң атар мезгилде түндүн эң караңгы жер деп айтылат да. Түндүн эң караңгы жер таң атарда деп айтылат. Эртең таң атат адамзатка. Анын эң биринчиси ошо Кыргызстанга таң атат. Мына ошол таң атарда кыргыз элинен биз айтып келген, даңазалап келген, кубаттап келген, сүрөп келген кыргыздын улуулуктарынын баары эртең бирси күнү кызматка чыгат. Анын жогоруда өткөн сабактарда айткандай биздин компьютерибиз жок, биздин танкабыз жок, ракетабыз жок, бирок биздин улуу көкүрөктө кийиз китепте катылган улуу касиеттер, сырлар, ачыла элек сырлар, дагы да болсо ачыла элек сырлар, ошолордун баары кыргыздардан башталат. Ошонун бири Алам толо акыл эс деп баштадык жана. Аламсыз адам алсыз, адамсыз алам алсыз. Мына бул нерселердин баарын бири-бирине карап турган кандайча деп ойлойбуз. Эмне үчүн алам бизсиз, алсыз? Себеби биз аркылуу ошол өзлөрүнүн мыйзамдарын жасап атат. Ааламдык мыйзамдар, космостук мыйзамдарды адамдын ою менен, адамдын аруланышы менен, адамдын аруу адамдарын атланттарды алып кеткен сыяктуу эле Сириус планетасына. Ошол өсүү жолундагы туура Алам толо акыл эс деп айтпадыңызбы? Ошондой бир эле мына жазылып коет да, биринчи китебинде бар. Алам толо акыл эс болду. Башка эч нерсе жазбайт да. Анан кийинки китептерде ошолордун баары чечмеленип атпайбы? Биз адамдар ойлойбуз да, жашоо десе, значит, бизге окшош, катуу денеден туруп, ушундай башы бар, ойлонгон, ушундай бир материалдык нерсе деп ойлойбуз да, жашоонучу. Жашоо жалаң эле материядан турбайт экен да. Тескерисинче, материя жок жерде, ошол жерде неме болот экен да. Эң таза сфералар, эң таза жашоочулар ошол космостун боштуктарында дейт. Катуу тоголок нерсеге жармашып жашаган бул биз да. Биз жерге жармашып жашап атабыз да. Бүт денебиздин баары ошо жер, топурак кандай элементтерден турса, биздин денебиз ошодон азыктын баарын жашоо үчүн бүт жерден алып жашап атпайбызбы? Бизге жашоо десе биз ошондой элестетебиз да. Жашоо алам толо акыл эс дегени космостун боштуктарындагы да толтура дейт. Акыл эстүү цивилизациялар. Ошол бош жерде де жашаган немелер бар дейт, жашоочулар бар дейт өздөрүнүн. Тескерисинче, ошол бош жерде жашагандар ушунчалык майда медерлерден тургандыктан алардын денелери, алардын сезимдери, алар силерге караганда өйдөнкү бийик, кол жетпеген сфера болуп эсептелет дейт да. Канчалык майда медерлерден турса, ошолордун немеси, ошончолук алар аруулугу, алар эми биз аларга дейт, алар менен контактка чыкканга, алар менен байланышканга азыр бизге эрте. Анткени биз материалдык гана дүйнөдө жашап атабыз. Дүйнө экиге бөлүнүп атпайбы? Материя, анан антиматерия болот деп. Материя болсо, эми бул адам затынын гана мисалында. Мүмкүн башка жашоочулар аны материя деп айтпайт. Башкача сөз түшүнүк менен алар түшүнүшөт. Биз материяны биз көзгө көрүнгөн, кармалган, сезимдерибиздин күчү менен сезген, ушундай нерселер булар материя. Бизге көрүнбөгөн нерселер булар антиматерия деп айтылат экен да. Биз аны кыргыздар аны кайып деп койгон да. Кайып, көрүнбөгөн дүйнө, бул кайып дүйнө. Бирок ошол кайып дүйнөнүн бар экенин билишкен, ошол кайып дүйнө сырдуу экенин, тескерисинче ошол кайып дүйнөнүн баардык бизге келген нерселердин, ыйык нерселердин баары ошол жактан келерин билишкен дагы, ошону кайып дүйнө деп кайыпка чыкканга аракет жасашкан. Жана олялар болгон, жана дербиштер, алар ошо кайыпталуу даражасына жетишип алып, анан кийин кайыпка чыгышып, ошол жактан маалыматтарды алып келип, анан өздөрүнүн турмушунда пайдаланышкан экен да. Рахмат бул элек бүгүнкү дагы сабагыңызга. Урматтуу телекөрүүчү, ошо менен биздин бүгүнкү берүүбүз аягына чыкты. Бүгүнкү жашообуз эртеңки жомок, байыркы жомок, бүгүнкү чындык. Арыбасын аруу кыргызым. Бар болуңуздар.